Аллах Таалам берип койгон жакшылыкка көздү, жүрөктү, ойду, пикирди бекем байлоо. Өзүңүздө канча жакшылыктар бар, ошол нерседен биз канчалык Аллах берген нематты өзүбүз аз карасак, аз көрсөк, аз ойлонсок, ошол кезде бизге бале келет. Эмне келет бале? Бале башкаларды карап баштайбыз. Өзүбүздөгү жакшылыкты көрбөй. Анан өзүбүздөгү жакшылыкты көрбөгөндөн эмне кылып сезесиз? Өзүңүздү бактысыз сезесиз. Салыштырасыз адамдар менен. Баланчанын машинасы, баланчанын үйү, баланчанын баласы, ай баланчанын немеси үй бүлөсү мындай деп отуруп, өзүңүз күнүңүз ошентип кайгыда, наалыганда, шүгүрсүздүктө ошондой кылып өтө берет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча хадистеринде келди. Силер өзүңөрдөн ылдыйларды карагыла дейт дүйнөдө. Өзүңөрдөн өйдөнү карабагыла. Антсеңер Аллах берип койгон жакшылыкты көзгө илбей коесуңар деген. Муслимде, Бухари деген хадисте. Өзүңөрдөн өйдөнү карайын десеңер, иманда, амалда караш керек. Жарышып, жакшылык иштерде, сооп иштерде жарышып. Эгерде силердин араңарда ким акчада, байлыкта карайм десе, анда өзүнүн ылдыйына карасын деген. Мен балам бейбаш, ушул балам бала болбой эле бале болду деп кеп эле жүрөт. Канча адамдар баласыз жүрөт. Ошондой бейбаш баланы зар болуп жүрөт. Бирөө болсо мен ишим чарчаган, оор жумушум дейт. Канча адамдар жумуш таппай жүрөт мисалы. Бирөө болсо өлкөм жаман, өлкөм экономикасы түшүп калган, болбогон мындай деп жүрөт. Канча деген улуттар бар, өлкөсү жок, ушундай эле экономикасы өнүкпөгөн, жаман болсо өзүмдөн бир жерим болсо деп, желегим болсо дегендер бар мисалы. Мунун баары каяктан келет? Биз өзүбүздөгү нематты көрбөйбүз. Мына кече эле бирөөгө бардык, $50,000 керек экен бөйрөгүн алмаштырган. Бөйрөк иштебей калыптыр, отказ кылып калыптыр. Бир бөйрөккө эле $50,000 дейт. Экөөнө $100,000. А бизде канча бөйрөк, боор, көзүбүз, угабыз, канча немат. Аллахтын бизге берген жакшылыктар сан жетпейт. Кандай болбосун абалыңыз. Эгерде шүгүр кылсаңар, мен силерге ашырып берем. Эгер капырчылык кылып, шүгүрсүздүк кылсаңар, анда мен силерге азабым катуу деген.